Менин атым Талгат. Ошо Кыргызстан айылынын тургуну болом. Бuyakta Актайлак көчөсүндө жашайбыз. Комус боюнча бир аз айтып кетсем, комус эки ыкма менен чабылат. Биринчиси суу чабылат. Анын ондо ичин оюп алгандан кийин сомдоп сууга кайнатабыз. 3 саат, 4 саат кайнатабыз. Экинчи ыкмасы кыйга көмөбүз. Кыйга 1 жыл 2 жыл кыйга көмүп, анан кургагандан кийин бая жумшарып калат, жакшы чабылат. Анан моундай болуп жарылып кетет да, эгер суунда бая кайнатпаса, өзү өрүк бышып неме болмоюнча моундай болуп жарылып кетет. Жарылбаш үчүн ошон үчүн суу болсо суу чабып туруп кайнатыш керек. Экинчиси 1-2 жыл кыйга көмүп, кургатып, анан кийин жумшарат, өзү жумшаргандан кийин чабылат. Анан кийин моундай формаларга келет. Моундай болуп дайым болот. Кайсы уякта боек берет? Бул өрүк акырындык менен өзү акырындык менен кызарат. Мунун сыртынан сәл эле кичине бир аз майлап коет. Лактабаш керек. 3-4 жылда өзү моундай өңүнө келип кызарат. Капкага ак карагайдан болот. Бияк дагы 2-3 күндө дайым болот бул уже. Анан баягы өрүк эмес, башка материалдан чапкандарды, карагайларды, аларды лактайт да, өрүк комустарды лактабайт. Өрүктү күзүндө кезип көмүш керек да. Бул көмүлгөн болчу, бу жерде кыйга алгандай эме болуп калып, буну эми кайра кыйга көмөм. Өрүктөр да? Ооба, өрүктөр. Күзүндө кезилген да. Жарым как болуп калды, эми бул кайра дагы көмүлөт кыйга. Дагы 1 жыл жатат да. Өрүк негизи өрүк комустар сууда чабылат да, 2 ыкма менен чабылат. Суу чапкандан кийин аны кайнатабыз. Сомдоп ичине оюп алгандан кийин суу өрүктү кайнатыш керек да. Кайнатып